Саламатсыздарбы? Бүгүнкү вебинарды баштайбыз. Биздин бүгүнкү темабыз Германиядагы IT багытында кантип билим алса болот, жогорку окуу жайга кантип өтсө болот. Бүгүн ошол жөнүндө баяндап беребиз. Мен Айзада Акбекова, Германияда жана Ирландияда бизнес жана информатика багыттары боюнча билим алгам. Учурда SAP IT концернинде экономист, программист кесибинде иштейм. Саламатсыздарбы? Менин атым Аксырак кызы. Азыркы учурда Дортмунд университетинин бизнестеги информатика бөлүмүн аяктап, дипломдук ишимди жазып жаткан учурум. Ошондой эле Adesso IT консалтинг компаниясында эмгектенем. Бүгүнкү темаларда жогорку окуу жайлары жөнүндө Германиядагы маалымат беребиз. Анан окууга орун алуу эрежеси, же болбосо Кыргызстандан Германияга кантип түз жогорку окуу жайга келсек болот, мисалы бакалаврга, магистратурага, тил курстарына келсе болот даярдоочу. Андан кийинки пунктубуз болсо программалар аркылуу алгач Германияга келип алып, мисалы FSJ, BFD деген программалар бар, же OPR деген программа бар. Анан жогорку окуу жайга кантип өтүш керек. Анан ошол эле учурда документтердин тизмеси, стипендиялар жөнүндө маалыматтарды кенен айтып бермекчибиз. Жогорку окуу жайларынын жөнүндө маалымат айта кетсек, бул жерде Германияда жалпы жонунан 429 университет бар. Анын 120сы учурдагы статистика жөнүндө айтып атабыз. Азыр бул декабрь 2019 жыл. Жогорку окуу жайларынын менчик бөлүгү 120-ны түзөт экен. Калгандар болсо мамлекетке баш ийген, мамлекет каржылаган университеттер болуп эсептелет. Университеттердин дагы түрлөрү бар Германияда. Ошону дагы абдан айта кетишибиз керек. Бул университет өзү, бул research'ка багытталган, бул илимий изилдөө багытында деп мындай чоң баардык тармактар, медицинадан баштап юридическийге чейин, же болбосо көп тармактарды камтыган чоң университеттер бар. Анан экинчиси болсо Hochschule деп кетет. Бул дагы Applied Science деп университети деп аталат. Булар болсо практика түрүндө иш алып барып, биринчи күндөн баштап студент практика жүзүндөгү проекттерди жасайт, практика жүзүндөгү окуу менен теория, практика менен теория аябагандай бири-бири менен тыгыз болот. Анан үчүнчүсү бар, булар дуале система деп аталат. Буну биринчи вебинарыбызда айтып өткөнбүз. Аны кесиптештерибиз Нурзат менен Кымбат абдан жакшы түшүндүрүп берген. Анан биз бүгүн ошол жогорку окуу жайлардагы жалпы маалыматты дагы бир сыйра кайталап, анан дагы кошумча маалыматтарды беребиз. Экинчи дагы көңүл бура турган нерсе, бул Германияда учурда 83 миллион калк бар деп эсептелинет. Ошол эле учурда 16 аймакка бөлүнөт, Бундесланд деп коебуз, же болбосо орусча которгондо земля. Анан ошол аймактар 16 аймак сөзсүз баягы баары бир бириккен өздөрүнүн билим стандарты болгону менен өз ара университеттер дагы өз ара өздөрүнүн эрежелери бар, өздөрүнүн дагы мындай землялардын, ошол аймактардын өзүнүн закондору бар. Анан ошол себептен бири-бирине баш ийбеген мындай система катары эсептесек болот. Ошону азыр мына кесиптешим Акак документтерди тандоодо, же болбосо стипендиялар жөнүндө болгондо университеттердин программасы бири-биринен айырмаланаарын жакшылап токтолуп кетет. Дагы эскерте кетчү бир нерсе, ошол эле 16 аймактын закондору да ар түрдүү. Кээ бир аймактарда окууга деген баа бар. Негизи жалпы жонунан Германияда окуу жайлары бекер деп эсептелинет, бирок мисалы Баден-Вюртемберг же Бавария сыяктуу аймактарда окууга семестрине акча талап кылышат. Мисалы Баден-Вюртембергде учурда чет өлкөлүк студенттерден, чет өлкөлүк болгондо Европага кирбеген, башка өлкөлөрдөн баштап, мисалы Швейцарияга дагы, Америкадагы кирет ага, биздин Кыргызстанда арасында бар. Алардан 1500 евродон семестрине алат. Бирок эгер биз Кыргызстандагы жеке менчик же болбосо аябагандай биз айтып жүргөн престиждүү окуу жайларын алсак, ошол эле баа чыгып калат, жылына 3000 евродой төлөш керек болот. Ал эми көп жерлерде, башка аймактарда окуу бекер. Кесиптешим Акак буга дагы өзүнчө мисал келтирип кетет. Анан биз сиздерди ошол бекер
университеттерге келгенге чакырмакчыбыз жана үгүттөмөкпүз. Анткени бекер дүйнөлүк деңгээлде, дүйнөлүк стандартта билим алуу бул аябагандай жакшы нерсе. Кайсы документтер керек экенин дагы алды жакта айтып өтөбүз. Анан кийинки темага келсек, бул окууга орун алуу эрежеси. Мен жөнөкөй мисал менен түшүндүрүп өтөйүн. Берлинде бир университетте мисалы IT багытында, IT мисалы software engineering деп коет. Ошол багытында 100 балага орун берилди деп коелу. Эми ошол 100 орундун 92 орун Германиядагы жана Европадагы 27 өлкөдөгү келген студенттерге берилет. Демек, ошол өлкөлөрдүн, Европа өлкөлөрүнүн студенттери өз ара конкурент болушат бири-бири менен. Бул учурда окууга орун алуу үчүн сөзсүз түрдө баалар, буга чейин эмне проекттерде катышкан, социалдык кандай проекттерде катышкан, волонтер болгонсузбу, болгон эмеспи, кандай артыкчылыктарды, дипломдоруңуз бар, сертификаттар бар, ошонун баары каралат. Канча тил билген дагы өтө зарыл нерсе болуп эсептелинет. Анткени университеттер таланттар үчүн аябагандай чоң мындай бул жерде күрөш жүрөт да. Ал эми калган 8 баягы 100дүн 8 бул дүйнө жүзүндөгү калган мамлекеттердин студенттери же болбосо тапшыруучулары бири-бири менен тандашат деген сөз да. Бул деген элестете бериңиз, Кытай кандай чоң өлкө, Индия кандай чоң өлкө, Россия өзү, анан башка дүйнө жүзү Америкадан баштап болгон мамлекеттер дүйнөдө ошол 8 орун үчүн ат салышат. Демек, сизге айта кетчү нерсебиз, эгер сиз мектеп жашында окуп аткан окуучу болсоңуз же болбосо чет өлкөгө даярданып жаткан студент болсоңуз, бааларыңызды сөзсүз жакшыртканга аракет кылыңыз. Анткени 8 орунга атаандашуу өтө күчтүү жүрөт. Ошон үчүн сиз башкалардан айырмаланып, башкалардан жакшы сапаттарыңыз менен, жакшы бааларыңыз менен өтүп кеткенге аябай аракет кылышыңыз керек. Кийинки теманы Кыргызстандан Германияга жогорку окуу жайга кантип түз тапшыруу керек, аны кесиптешим Акак улантмакчы. Азыр мен сиздерге Германияда кантип жогорку окуу жайга кирүүнүн жолдору жана кадамдары жөнүндө айта кетейин. Сиздерди 2 группага бөлүп алдым. Сиз эгер Кыргызстанда болсоңуз, бул жерде диаграммада да көрүнүп турат, Кыргызстанда болсоңуз, абитуриент болсоңуз, мындай аттестатыңыз бар болсо, окууну бүткөн, же бир кандайдыр университетте студент болуп азыр окуп жаткан учуруңуз болсо, кантип Германиядагы университетке кирсе болот. Сиздин негизинен 3 мүмкүнчүлүгүңүз бар. Биринчи мүмкүнчүлүк бул тил курстарына келүү, тил курсунун студенти катары, sprachstudent деп коет немисчесинде. Сиз мында интенсивдүү курстарда немис тилин үйрөнөсүз, жана ал курс 20 сааттан жумасына кем болбошу керек. Ал эми андан кийин экинчи кадам сизди Кыргызстанда кандайдыр бир техникалык же экономикалык багытта окуган болсоңуз, анда сиз DSH тестас сыяктуу тил сертификаттарын берип, документтериңизди даярдап, анан жогорку окуу жайга кирсеңиз болот. Эгер андай окууда окубаган болсоңуз, гуманитардык окууда же болбосо жаңы эле мектепти бүтүп келген sprachstudent болсоңуз, анда сиз студент-коллег кылууга туура келет. Студент-коллег деген бул эмне? Студент-коллег бул университеттердин астында 1 жыл университетке даярдоо колледжи. Бул колледжге тапшыруу үчүн сиз математикадан жана ошондой эле немис тилинен минимум B1 деңгээлинде экзамен тапшырууга туура келет. Эгер андан өткөн болсоңуз, анан 1 жыл окуйсуз. Студент-коллегти тандоодо дагы негизги көңүл бура турган нерселер, сиз IT окуйм дей турган болсоңуз, эгер анда сиз T курсун тандашыңыз керек. Бул студент-коллегден T курс, V курс, M курс деп ушундай багыттарга бөлүнөт. Техникалык окуш үчүн T курс дегенди тандашыңыз керексиз.
Эгер студент колекти 1 жылдан кийин ийгиликтүү аяктаган болсоңуз, анда сиз ошондой сертификат, аттестат аласыз. Анан ошол аттестат менен тил курстарынын сертификатын бербестен туруп эле ошол студент коллектин аттестаты менен туура университетке кире аласыз. Тил курстарынын студенти болуу менен студент колледжде окуунун эмне айырмачылыгы бар? Бул негизги айырмачылыгы, сиз эгер тил студенти болсоңуз, анда сизге иштөөгө мүмкүнчүлүк бар, сиздин иштөө уруксатыңыз бар. Ал эми колледжде окуй турган болсоңуз, 1 жыл бою бирок сизге иштөө уруксаты берилбейт. Анда өзүңүздү финансылык жактан өзүңүз камсыздоого туура келет. Ал эми экинчи группадагыны айта кетсек, экинчи группадагылар булар Германияда кандайдыр бир программалар аркылуу азыр Германияда турган студенттерди алсак болот. AUPR, FSJ, BFT деген программалар бар. Ошолор аркылуу келип, анан ошол программалардан кийин кайсыл кадамдарды басып өтүш керек. Биринчиден айтып өткөндөй эле, сиз дагы тилиңиз жетпеген болсо, немис тилиңиз жетпеген болсо, анда ошол программадан кийин дароо эле тил курсунун студенти болгонго укугуңуз бар. Тил курсунун студенти болгондо виза максимум 2 жылга берилет. Ошондо да көңүл буруш керек. Эгер сиз 2 жылга DSH тестав деген тил сертификаттарын эртерээк эле бере алсаңыз, тилиңиз жакшы болуп, сиз 2 жыл бою тил курсунун студенти болуп жүрүшүңүз сөзсүз түрдө керек эмес да. Ал эми экинчи жолу болсо, бул жогоруда айткандай эле студент колледжге дагы тапшыра аласыз. Эгер сиз Кыргызстанда гуманитардык окууну окуган болсоңуз, же болбосо мектепти жаңы бүтүп эле келген болсоңуз, анан программаны жасап, анан программадан кийин кайра ошол жол менен кетесиз. Ал эми үчүнчү жолу сиз Кыргызстанда бакалаврды бүткөн болсоңуз да, же болбосо экономикалык же техникалык багытта 2 жылдык окуган болсоңуз, анда сиз тилиңиз да жетип турган болсо, ошол C1 деп коет, C1 эң жогорку деңгээлдеги немис тилинин деңгээли, ошолго да жетсе, анда сиз туура эле эч кандай студент коллег, эч кандай шпрах студент болбой туруп эле, туура эле университетке кире аласыз. Негизинен ушул жолдор бар. Анан кайсыл документтер керек, анан кайсыл сиз эгер жолуңузду тандап алгандан кийин, анан кайсыл документтер керек, ошого жараша анан документтерди жыйноого туура келет. Рахмат ака, сен айтып өткөндөй, программа аркылуу келип, же болбосо Кыргызстандан Германияга кантип түз окуп өтөрү жөнүндө жакшы эле кенен информация берилди. Сөзсүз түрдө суроолоруңуздар болсо жазыңыздар. Азыр документтердин тизмеси жөнүндө дагы ака кулантмакчы, бирок мен ушул жерге мындай кыскача айтып кетейин деп жатам. Негизи жана биз айтпадыкпы, ар кандай университеттер бар деп, университеттердин саны дагы аябай чоң. Анан ошо ар бир университет элестетсеңиз, мындай бир эле орунга, аябай престиждүү университеттерде бир эле орунга 600-дөн 1000 кишиге чейин талапкерлер болушу мүмкүн. Бул деген абитуриенттер болушу мүмкүн, же жана 2 жылга окуп келген мындай адамдар болушу мүмкүн. Окуйм деген адамдар, кандидаттарды элестетели. Анан ошолор документтерин эми текшериш керек. Элестетсеңиз, мисалы, Германиянын кайсы бир университети деп коелу, мисалы дагы эле Берлинди алалы. Ошол эми Кытайдагы жайнаган университеттин кайсы университетти чындап лицензиясы бар, кайсы багыты туура, кандай болгон деген сыяктуу дүйнө жүзүндө, бул бир эле Кытай эмес, муну мисал кылып айттым. Так ошол сыяктуу кылып эми документтерди текшериш керек болот. Анан бул университет бул өтө чоң, анан мындай бир өтө бир комплекстүү бир тапшырма да. Ошо документтерди кантип текшерип алам, анан ошолорду баарын багы бири-бирине салыштырганга ыңгайлатып, кандай бир тартипи бар өзүнүнчү. Анан бир университеттер, атактуу мына жакшы университеттер, өздөрүнүн финансылык абалы аябай күчтүү университеттер бар, же болбосо абдан мындай өздөрүнүн таланттарын өздөрүбүз тандайбыз деген мыкты университеттер айтышат. Мен өзүмдүн университетимди, өзүмдүн окуучуларымды өзүм тандап алам. Мен өзүм текшерем. Атайын ал үчүн өтө айын бөлүм бар, ошо документтерди өз алдынча текшерет. Ал эми кээ бир университеттер айтат, жок, бул мен үчүн өтө оор, татаал процесс. Аны централдык бир жерге,
ошол жер мен үчүн текшерип берсин, мен ошол жерден алайын дагы, анан текшерилген документтерди бири бирине салыштырып, анан ким окууга өтөт же өтпөйт деп ошону мен чечейин дейт да университетчи. Анан уни ассист деген сөз жазылып турат. Сиздерди дагы ушул документти дагы сиздерге жүктөйбүз. Ошол uniassist.de'де ошого биринчи сиз болгон документтериңизди жөнөтүп аласыз. Анан ошол алып бул жөн эле централдык жер. Ал эми uniassist болсо так эле ошол учурда же болбосо башка университеттер өз алары текшерип атпайбы? Алар anabin.de деген вебсайты бар. Ал жерде бул база мындай даталардын базасы. То есть ошол жерге сиз кирип, сиздин университетиңиздин лицензиясы барбы, жокпу, сиздин университет жарайбы, сиздин кесибиңиз ошол жерде катталганбы, деги эле сиз окуган университет ошол жерде катталганбы? Ошол жөнүндө маалыматты ошол базада аныктап коет. Ошол берилген даталардын базасында ошол жогорку окуу жайлардын жана мектептердин базасын ошол жерден карай аласыз. Азыр бир жөнүндө бирок дагы дагы көбүрөөк айтып берсем, негизги башкы нерсе, сиз университетке тапшырам десеңиз, сөзсүз университеттин веб-сайтесине киресиз. 10 университетке тапшырам десеңиз, 10-осуна тең киресиз да, карайсыз. Документтериңизди текшерүүдөн өтүш үчүн университет өзү текшерет бекен, же униассистке сал деп айтат бекен. Униассистке анда эрте салышыңыз керек. Ошол нерсенин сроктору жөнүндө, ошонун тартиби жөнүндө азыр акак дагы улантмакчы. Ооба, Германияда университеттер семестр болуп бөлүнөт. Биздегидей биринчи курс, экинчи курс деп бөлүнбөйт. Ар бир семестрде окуу баштоо мүмкүнчүлүгү бар. Анан ошондой эле ар бир семестрга документ тапшыруунун дагы бир дедлайндары бар. Бизче айтканда срок, мындай чектөө мөөнөттөрү бар да. Анан сиз эгер документти тапшырганда кеч калып калсаңыз, анда сиз семестрге кабыл алынбай каласыз. Ошондуктан эң биринчи университеттердин сайттарына кирип, интернет баракчаларына кирип, анан ошол жерлерден дедлайндарды карап, анан эмне документтер керек экенин биринчи такташыңыз керек болот да. Биринчи негизи эле IT окуйм дей турган болсоңуз, көпчүлүк университеттерде менин билишимче көпчүлүк информатика бөлүмү кышкы семестрден башталат. Тиги айтып өткөн студент коллект деп аткан, ал дагы көпчүлүгү кышкы семестрден башталат. Сиздин экинчи көңүл бура турган нерсе бул эмне документтер керек. Ошолорду такташ керек. Ар бир университеттин өзүнүн сайтында чет элдик студенттерге деген бир атайын бөлүмү бар. Ошол бөлүмгө кирсеңиз, ар бир документ мындай тизмеси менен турат да. Ошондой эле анкета же мындай кагаз түрүндө болот, же болбосо азыр көпчүлүк университеттерде онлайн форматында документтериңизди жөнөтсөңүз болот. Документтерде биз айтып өткөндөй эле DSH тестав деген эң негизги маанилүү документтердин бири. Бул сиздин тилиңиздин деңгээлин тастыктай турган документ. Бул биринчи учурда керек болот. Андан кийинкиси бул финансылык тастыктама. Бул мында сиздин мунун 3 жолу бар экен, мен карап чыккан боюнча. Сизде биринчи мүмкүнчүлүк бул сиз өзүңүздүн счетуңузда 10.000 еврону көрсөтүшүңүз керек. 10.000 евроңуз бар болсо, ал эми экинчиси Verpflichtungserklärung деп коет. Бул деген сизге кандайдыр бир адам Германиядагы стабилдүү мындай айлык алып турган, бул жакта жашаган адам сиздин финансылык тараптан бир нерсе болсо жооп берем деп жоопкерчилик ала турган адам сизге бир ошондой кагазга кол коюп бериш керек. Verpflichtungserklärung. Же болбосо үчүнчү мүмкүнчүлүгү болсо, сиз part-time job, мындай бир 50% жумуш тапкан болсоңуз, анда ошонун контракты менен визаңызды да узартсаңыз болот. Мында деген бирок контрактта деген көңүл буруш керек. Анда сиздин алып жаткан айлыгыңыз
азыркы учурда 820 евродон кем болбош керек айына. Бул сумма бирок убагы менен ар кандай болуп өзгөрүп турушу мүмкүн. Анан шаардан шаарга, тиги Бундесландтан Айзеде айткандай Бундесландтан Бундесландга бир аз суммасында айырмачылыктар боло берет. Негизги документтер ушулар: финансылык, тил, ошондой эле сиздин Кыргызстандагы эмне кылгандыгыңыз тууралуу. Сиз мектепти бүттүңүзбү, университетте окудуңузбу же бүттүңүзбү, ушул тууралуу документтерди котортуп, анан нотариустардан заверять этириш керек да. Негизги документтер ушулар. Анан кошумча документтер болсо, ошол биз айтып өткөндөй эле университеттин ошол сайттарынан дагы тизмектеп карасаңар болот. Айзеде, кошумчаңыз барбы? Кошумча Аябай жакшы айтып бердиң. Акакы менин кошумчам эле ушул, жанагы айтпадыкпы, кышкы анан жайкы семестр деп бөлүнөт депчи. Анан мен көп адамга мындай кандай десем, кошумча бир өзүм кеңешим айтып кетет элем. Эми бул текшерилбеген, бирок негизи иштейт да. Эгер сиздин мүмкүнчүлүгүңүз бар болсо, эми эгер университетте жайкы жана кышкы семестрлер бар болсо, анан кайсы бир себептер менен сиз мисалы кышкы семестрге деген документ тапшыруу 15-июлда бүтөт да, Анан ошондо эгер өтпөй калсаңыз, сөзсүз түрдө кайра ошо жайкыга деп коет, бул 15-январда бүтөт. Анткени семестр мындай апрелде башталып атпайбы? Ошону жайкы деп коет, ошого тапшырганга аракет кылыңыз. Негизи айтышат, бизде деле мына абитуриенттер качан мектепти бүтүшөт? Майдын 25-теринде бизде деле. Бул жерде деле ошондой бир жазынын этеги менен бүтөт дагы. Анан ошол аябай көп абитуриенттер бир эле учурда кышкы семестрге мына июлдун 15-ине чейин документтерди тапшырышат. Жанагы сиз менен кошо жанагы канча дүйнөдөгү жана немистердин өздөрү да тапшырышат. Анан ошол учурда баягы аябай көп тапшыруучулар, аябай көп кызыккандар болгондуктан үчүн бааларды аябай мындай катуу карашат да. Бааларга карата баягы студенттерди кабыл алууда, абитуриенттерди кабыл алуу дейчи. Анан өткөндөн студент болот да, абитуриенттердин бааларын каралат. Анан ошол жердеги абитуриентти мисалы биякта баанын түрлөрү бар. Мисалы баа 1 деген аябай жакшы деген баа. Анан 1,3, 1,7 бул аябай баягы мыкты деп эсептелет. Андан кийин 4, биздин 4-түкү бул 2 болуп эсептелет. Германияда бааны ортогун карашат да, быйыл мисалы аябай жакшы тапшыргандар көп экен, биз жалаң 5-терди кабыл алабыз деп мындай кышкы семестрге тапшыруу катаалыраак болуп калышы мүмкүн. Ал эми жайкы семестрде мына азыр январда документтерди бере турган болсок, мына азыр биз декабрдабыз, 15-январга чейин чуркап документтериңизди берип кала турган болсоңуздар, аябай жакшы жагдай. Бул учурда конкуренттериңиздин саны азаят. Анткени баягы майда бүткөн адамдар орун алып, орун албаганы кайсы бир программалар менен, кайсы бир даярдоо курстары менен, кайсы бир жерде же 1 жылдык бир саякатка чыгып кеткен болушу мүмкүн, же пландары өзгөрүп калышы мүмкүн. Ошону менен ушул негизделбеген, мындай аябай такталбаган факт, бирок багы ошондой тенденция бар экенин айтып келишет да. Акак сен тараптан дагы кошумча барбы информация? Биз баардык университет боюнча айтып коеюн деген, бул университет жанагы чет элдик студенттерге гана багытталган деп атпайбызбы? Баардык университеттердин дедлайны менен университеттин дедлайны төп келбейт да, экөө бир учурда деп айта албайбыз да. Ошон үчүн университеттики дайыма эртерээк бүтөт дедлайн. Мисалы менин билишимче жайкы семестрга кышкы семестрге тапшырам десеңиз, 15-майда документтер толук тапшырылып бүтүш керек. Ал эми жайкы семестрден баштайм десеңиз, анда 15-ноябрга чейин документтер бүткөн болуш керек да. Себеби алар иштеп чыгып, карап чыгып, анан университеттерге болот болбойт деп 15-июлга чейин университеттердин өзүнүн дедлайнына туура келиш керек да. Ошондуктан университет менен документ кабыл ала турган университеттерге эртерээк документти даярдап тапшырыш керек. Жалпысынан эле эрте караш керек, 15-майды күтпөй, кандай дейсиң? Ооба, 15-май деген уже болду, бүттү деген. Университеттин эмне артыкчылыгы бар мында деген, сизге кандайдыр бир документтер жетишпей кала турган болсо, сизге жоон айтышат, ошонусу жакшы да.
Сиз анан улам толуктап 15 майга чейин ошол документтерди улам артынан алып келип берип толуктаганга мүмкүнчүлүгүңүз бар. Аябай сонун маалымат болду. Эми стипендияларга өтөлү, Стипендияларга өтөлү. Биз теги ДСХ тестав жөнүндө дагы бир аз маалымат бере кетсек жакшы болот. Тестав жөнүндө айта кетесизби? чындап бул ДСХ жөнүндө толуктап кетейин. Тестав бул Гете институтун биз билебиз да, эгер Кыргызстандагы тилди үйрөнөлүм десек, ошо Бишкекте дагы өзүнүн филиалы бар. Бул баягы ошол тестав менен ошо жылына менин билишимче 4-6 жолуга чейин экзамендер сунуш кылынат. Бул жерде баягы 4 пункт боюнча экзамен болот. ДСХда деле ошондой. Негизи тилдин баарында эле ошондой. Бул грамматика, жазуу, грамматика деп коет. Анан экинчиси болсо бул угуу, анан кийинси сүйлөө, ошо жооп берүү, анан кийин сочинение кетет да, окуу, анан окуп түшүнгөнүңдү сочинение кылып кайра жазып берүү. Анан ошол 4 багыт менен кабыл алышат. Мисалы теставда, эгер мисалы сиз университетке өтөм дей турган болсоңуз, ар бир жанагы 4 бөлүктөн сөзсүз минимум 4 пункттан алышыңыз керек. 4 деген баа алышыңыз керек. Бул деген 68% тилди билет, же болбосо ошо берилген программаны билет деген сөз. Анан ошону алсаңыз, жалпы саны 16 болот. Баягы 4төн ар биринде 4төн пункт болуп отуруп 16 болот. Анан биз тесттап 16дан баштап кабыл алабыз деп айтышат да. Анан кээ бир жагдайлар бар. Мисалы сиз аябай жакшы сочинение жазсаңыз, аныңыз 5 деп коелу, бирок укканда эмнегедир бир жерлерди, мындай детальдарды унутуп кеттиңиз да, ал жерден 3 алып калдыңыз. Сиз сочинениядан 5 алдыңыз, уккандан 3 алып калдыңыз. Калган 2 пункту дагы 4 деп коелу. Айтылган минимумга жеттиңиз. Анан алар карашат, макул, анда баарын кошкондо жалпы саны 16 пункт болду. Мен анда ала берем деген да университеттер бар. Бирок бул жөнүндө информация кайра эле барып, университеттин өзүнүн эле жеке сайтында кайра мындай маалымат берилет да, ал жерди жакшылап караш керек. Анан дагы бир жагдай, эгер мисалы сиз бизнестеги информатика же болбосо жана информатиканын түрлөрү аябай көп да. Геоинформатика, биоинформатика, медицинадагы информатика деп аябай көп түрлөрү бар да. Мен азыр баарын санап айтканга үлгүрбөй болушум керек. Анан ошол эгер көп сүйлөгөн, көбүрөөк көп мындай текст менен иштей турган болсо, мисалы бизнестеги информатикада мен өткөн университет ушундай кабыл алчу, канчалык баа жогору болсо тилден дагы сизди ошол сиз менен кошо талапкерлерден өзүнчө бөлүп чыгарат. Мисалы мен учурунда ДСХны бергем, анан ДСХны 2ден баштап кабыл алышат. Мисалы ДСХ 3 кадимкидей мага артыкчылык берилген, ошону билем да. Кийин окуга киргенде түшүндүм, тексттер же болбосо мындай сүйлөмө сабактар аябай көп болгондугу үчүн ошол баягы деңгээлди талап кылышкан экен да. Жакшы маалымат болду тестав жөнүндө. Эми ДСХ жөнүндө дагы айта кетейин, анын эмне айырмачылыгы бар, кайсынысын тапшырсам деп дагы чече албай жүргөндөр көп да. Анан ДСХдан менин билишимче грамматиканы көбүрөөк талап кылат. Мен өзүм ДСХ тапшыргам, теставдан көбүрөөк сүйлөөнү талап кылат деги. Ушундай бир Айзадеже айтып өткөндөй такталбаган бир маалыматтар бар да, мындай көп тапшырып чыккан студенттердин айтканынан келип чыккан жыйынтыктар да буларчы. Анан ДСХда дагы азыркы айтып өткөндөй эле 4 бөлүктөн турат. Анан 4 бөлүктөн турат дегенде бул дароо эле 4 бөлүктү тең сизден албайт. 3 бөлүгүн алат. Биринчи жазуусун, грамматикасын жана угууну. Ушул 3 бөлүктү алат. 3 бөлүктү жазгандан кийин ошол 3 бөлүктүн орточолому пайызы 67%дан ашкан болсо, анан ошондо гана сизди сүйлөөнү текшерүү үчүн чакырат да. Анан сүйлөөдөгү айырмачылык дагы бар. Бул ДСХда бул адам менен сүйлөшөсүң. Мындай отурушат экзаменаторлор, анан билет алып ошондой сүйлөшөсүң адам менен. Ал эми теставда болсо, анда демени үнүңдү жаздырасың. Жаздырып, анан кийин аны текшерип алышып, анан ошого жараша баа беришет. Ошол айырмачылыктар бар. Анан теставда, ДСХда дагы эң негизги айырмачылык бул сиз каалаган жерге эле барып ДСХга тапшырам деп кире албайсыз. Ар бир университеттин өзүнүн бир системасы бар.
ДСХга бөлүнгөн бир бөлүмү бар. Ошого өзүнүн гана интерн деп коет, өзүнүн гана жазылган студенттерге гана орун берет. Ал эми экстерн деп коет, алар эгер орун толбой калса өздөрүнүн студенттерине, анан экстерндерге башкаларга берип калышы мүмкүн орун. Ал бирок ага деген гарантия жок да. ооба. Ошон үчүн ДСХга тапшырам десеңиз, биринчиден университетке сиз киришиңиз керек, андан кийин гана ДСХ тапшырганга мүмкүнчүлүк аласыз да. Анан теставты бул университеттерге байланыш университеттердин көз каранды эмес деп айтсам болот да. Көз каранды эмес, сиз мындай башка учурларда тапшырганга болот. Анан дагы бир айырмачылыгы бул баасында, экөөсүнүн баасында дагы айырмачылык бар. ДСХ арзаныраак, тестав бир аз кымбатыраак. Бирок ошол эле айтып өткөндөй, жана интерн деп айтып атам, өзүнүн студенттерине башкача баада, калып калган орундуктарга келген башка студенттерге башкача баа берилет. Ал эми теставда бир эле гана баа бар да. Ар бир сертификатка тапшырган сайын акча төлөш керек ушул экөөнү. Туура, аябай жакшы айтылды. Ошо ДСХ чындап университеттен көз каранды болгош үчүн ар бир университеттин ДСХ программасы ар түрдүү. Келип аткан темалар да ар түрдүү. Мисалы медициналык университет болсо, мисалы эгер кармагында медицина көп болсо, мүмкүн медициналык текст келип калышы мүмкүн. Хотя мисалы сиз болбой эле айтини окуйм деп атсаңыз дагы деле да. Анан баягы улам өзгөрүп турат. Ал эми теставта болсо баягы Гёте институтунан келген жалпы ар бир экзаменге деген жалпы программасы бар. Анан ошону менен мындай даярданганга бир топ ыңгайлуураак. Анан мындай сиз сырттан келип алып эле университеттерге сөзсүз документтериңизди тапшырып, анан сиз документтериңиз жакшы экен, эми ДСХ бериңиз деп чакыруусун күтпөстөн эле мындай эле сырттан эле барып эле теставка жазылып эле даярдоо курсунан өзүңүз окусаңыз болот, же болбосо курска жазылып окусаңыз болот. Ошентип берсеңиз абдан ыңгайлуу да. Мен теставка бергенге аракет кылгыла, бирок ДСХ мүмкүнчүлүгүңөр бар болсо кылгыла деле айтмакмын. Дагы бир кошумчалай кетчү нерсе, бул университеттерге ушул эки сертификат гана кабыл алынбайт. Мындан башка дагы TELC деген чыгыптыр. Азыр менин учурумда чындыгында билчү эмесмин. Анан Гёте институтунан кандайдыр бир сертификаттарын кабыл алышат да. Бул дагы университеттен көз каранды, кайсы университетке сиз тапшырасыз, кайсы тил сертификатын алар кабыл алышат. Ошону дагы такташ керек. Негизинен ДСХ тестав бардык университеттерге жарай берет. Туура. Бул биз көп дайыма талап кылынчуусун айтып өттүк да, ооба. Эми азыр кепти стипендияларга буралы, буга чейин бардык детальдарды айтып эле бүттүк окшойт, Ооба, айтылып бүттү го дейм. Анан суроолор болсо да жооп беребиз да жазабыз. Стипендиялар жөнүндө айталы, мүмкүн кийинки слайдка өтө берсекпи? Стипендиялардын түрү абдан көп. Мына бул жерде акак жакшынакай кылып шилтелемелерди даярдап койгон болчу. Биринчи көрүп тургандай стипендияларды кайсы жерден тапса болот. Бул эми мындай мисал катары берилген. Биз эми Германиядагы болгон шилтемелердин баары көп болуш керек мындан дагы. Азыр бизге белгилүүсүн жаздык. Анан мен акакты сурай кетейин. Акак стипендия алып окуду. Кайсы стипендияларга илендиң? Кандай кылып илендиң? Стипендиялар негизи эле Германияда стипендия алуу мүмкүнчүлүктөрү аябай көп. Ар кандай жолдор менен, ар кандай талаптары бар, ар кимдин өзүнө жараша. Анан стипендияны башында эле биринчи курстан баштап эле алганга негизи мүмкүн экен да. Мен көпчүлүк стипендияларды өткөрүп жибериптирмин. Билбей мурдай ушул информациялардын жетпегенине байланыштуу. Анан кийин Amicus деген стипендия алдым. Ал деген чет эл, бул мен окуп жаткан университеттен берилчү стипендия болчу. Ал жанагы чет элден келген студенттерге мотивация болсун деген сыяктуучу. Анда деген баага карайт, анан кандай коомго жакшы нерсе кылып атат, социалдык бир иштерди кылгандарды карайт.
Анан буга чейинки жетишкендиктерди карап, анан ошого жараша семестрине бир гана жолу төлөнүп берилчү бир акча көлөмү бөлүнүп берилет. Суммасы ар кандай, мен 4 семестр бою алдым, бирок 4 семестрде 4 түрдүү суммада алдым да. Ошону алдым. Андан кийинки жакында эле алган стипендия бул ДИАДдан берилген стипендия. ДИАДдан дипломдук иш жазып атам деп атпаймынбы? Ошол дипломдук иш жазып аткандарга, илимий изилдөө жасап аткандарга, диссертация жазып аткандарга, ошол процессте болуп аткандарга да берилчү, бул дагы бир гана жолу төлөнүп берилчү стипендия. Ошол чет элдик студенттерге төлөнүп берилчү стипендия. Мунун дагы суммасы ар кандай болушу мүмкүн. Албетте бирки Амикус дегенге караганда ДИАДын стипендияларынын суммасы эки эседен да көбүрөөк деп айтам да. Аябай кызыктуу да. Сиз өзүңүз дагы айтып бересизби бизге стипендияларыңыз жөнүндө? Ооба, мен кичине кепти башка баягы өңүттөн баштайын. Жанагы университеттерге өтүп атпайсыздарбы? Университеттин түрлөрүнө өтүп атасыздар. Анан ошол жерде ошол эле баягы конкуренция аябай күчтүү университеттердин өздөрүнүн арасында делечи. Анан сөзсүз таланттарды алып, жакшы мыкты студенттерди алып, мындай университет өзү дагы аябай сыймыктангысы келет да. Анан ошондой жаштарды тандап алгандан кийин, же болбосо окуйм деген адамдарды бул жаш карыга карабайт, аял эркегине, уул кыз дегенге карабайт. Германияда мындай чындап аябай мындай возраст деген неме түшүнүк жок, түшүнүк жок. Баары келип эле окуй беришет. Анан эң башкысы ошо билимге көңүл бурулат. Анан ошондо чет өлкөгө чыкканга мүмкүнчүлүктөр аябай көп болот. Ошо Германиянын өзүнөн тышкаркы болгон дүйнө жүзүндөгү мен мыктымын деген университеттер менен кооперация кылышат дагы атайлап ошол жака өзүнүн университеттерин 1 жылга, жарым жылга же мүмкүн магистратурага толугу менен мындай жибергенге аябай аракет кылышат. Мен учурунда ошо менин университетимден Карлсруэден Ирландияга жолдомо алып калдым. Кыргыз паспортко байланыштуу Америкадан же болбосо Канадага университеттерге тапшыра алган жокмун, анткени визаны көпкө күтүп калмапмын да. Анан менен семестр өтүп кетмек. Анан орунду жоготуп албаш үчүн биз Шенгенге сүйлөшүп бере алабыз, визаңызга жардам беребиз дешти. Анан ошол жерден алып атканда, так эле ошол учурда атайын чет өлкөгө чыгып аткан студенттерге деп ылайыкталган ДИАДнын Erasmus'тун атайын стипендиясы бар экен. Анан ошол жака кадимкидей эле, баягыдай эле сиз баягы өмүр баяныңызды жазасыз, коомго эмне пайда келтирдиңиз, бааларды сөзсүз карашат. Анан жанагы мотивациялык бриф деп коет, атайын мотивацияңызды жазасыз. Эмне үчүн сиз чет өлкөгө кетип атасыз, анан эмне үчүн ушул стипендия сизге жардам берет деп. Бирок аябай жакшы колдоо болгон ошол. Анан ошол кадимкидей ошол мына акага айтып өткөндөй, ошо баягы барган семестриңе деп ылайыктап, жашынака кылып суммасын берген. Сумма дагы ошол эле баягы тапшыруучулардан көз каранды да. Эгер ошо стипендияга көбүрөөк студенттер тапшырып калса, баягы берилген көлөм кичине азыраак болушу мүмкүн. Ошол эле учурда эки эле киши тапшырган болсо, алар карап көрүшөт дагы, сөзсүз түрдө мүмкүн башка кандидаттарды да карашат. Анан көлөмү ошого жараша да көбөйүшү мүмкүн. Бул эми студенттен бара турган ошол жерде мисалы Сингапурга деген стипендия, ошол эле ДИАДныкы, же болбосо мисалы ошол эле ошо Америкага деген, Кошмо Штаттарына деген стипендия эки башка болуп каралат. Эми бара турган жерден, бара турган чөйрөдөн канчалык кымбат, канчалык ошо стипендия менен сизди көмөктөшө алат, ошондон көз каранды да. Ооба, анан сөзсүз аракет кылыңыз, бааларга, ситуацияңызга карабай тапшыра бериңиз. Эмне, сен дагы ошентип айтмаксың да? Дагы кошумчалай кетсем, бул айтпадымбы, ар бир стипендиянын өзүнүн талабы бар. Кээ бир Stiftung деп коет, Deutschland Stiftung деп. Мен могул жерде турат, биринчи шилтемеде турган жакка кирип, өзүңүздүн азыркы тапта эмне кылып аткандарыңыз жөнүндө мындай тандап туруп, анан ошого жараша стипендияны издесеңиз болот да. Сизге кайсыл жерде окуп атасыз, эмне окуп атасыз, ошого жараша. Анан кээ бир стипендиялар сиздин бааңыз жакшы болсо, албетте жакшы мүмкүнчүлүк. Эгер баам начар деп стипендияга тапшырбай коюу туура эмес деп ойлойм да. Себеби сиздин мотивациялык катыңызга кандай коомго жакшы жардам алып келип атасыз, же кандай жакшы окуп атасыз, кандай аракет кылып атасыз,
ошого жараша дагы стипендиялар бериле берет да. Ошон үчүн баарыбыздын начардыгына карабастан албетте мындай тапшырып көрө бериш керек да. Анан отказ алгандан да коркпош керек. Стипендия аябай көп, баардыгына тапшырганга дагы мүмкүнчүлүк бар да. Туура. Демек бааларды эле карап күтүп отура бербеш керек. Ооба, албетте. Аябай жакшы болду. Эми биз бүгүнкү вебинардын аягына чыгып баратабыз. Дагы кошумча айта кетчү нерсе, университеттерге өтөрдүн алдында, деги эле жалпы жогорку окуу жайларга өтөрдүн алдында мен мындай кеңеш айтат элем. Баягы бизде деле түшүнүк бар, дүйнөдө деле ошондой түшүнүк бар. Кайсы университет престиждүү, кайсы университеттен абдан жакшы билим алам, кайсы университеттин дипломдору жакшы депчи. Анан мына бул мына акак жакшынакай кылып шилтемелерди дагы жазып өттү. Бул жерде жогорку окуу жайларында негизи жалпы кандайлары бар экен. Андан сырткары кайсы жогорку окуу жай эмне факультеттери менен атагы чыккан, рейнкинг деп коет. Канчалык университеттин өзүнүн деңгээли, өздөрүнүн баягы профессорлук составы, канча адам Нобель алган деген сыяктуу, кандай дүйнөлүк сыйлыктарды алган, эмне деген ачылыштар болгон. Ошону сөзсүз түрдө ушул шилтемелерден сөзсүз карап алыңыз. Элиталык университеттер деген дагы бөлүм бар Германияда. Андан сырткары, мисалы, мен өзүмдүн эле мындай мисалымды айтып берейин. Мисалы, кээ бир университеттер бизнестеги информатикага абдан мыкты, топ 3кө кирет деген мисалы түшүнүктөр бар да. Же болбосо медиа информатика деген бар, медиадагы информатика деп коет. Мисалы, ошол жердеги мисалы аябагандай күчтүү болуп, мисалы менин билишимче Штутгарттагы медиа информатик деген тиги факультети бар. Штутгарттагы университеттер эсептелчү да мен ошо кезегинде. Бирок эми ал бул деген жылына улам каралып алмашып турат. Анткени баягы бүтүрүүчүлөр кандай ийгиликке жетти, кандай болуп атат, кандай баалар менен бүтүп атат, бул үчүн сөзсүз түрдө дайыма салыштырылып турчу чоңдуктар бар да. Анан ошол анан ошон үчүн баягы сөзсүз карап туруш керек. Анан бир эле аябай айта кетчү нерсе, сиз окууга тапшырам дедиңизби? Сөзсүз түрдө эринбей сиз тапшырам деген университеттердин веб-сайтысын карап, эмне деген имиджи бар экенин карап, кандай документтер керек экендигин, ошол ситуацияга, ошол мисалы сиз жайкыга тапшырам десеңиз, ошол актуалдуу информациясын гана карап, анан иш кылыңыз. Эскирген информацияны көрбөңүз. Өзүңүз деле көрүп атпайсызбы? Секундасына канча сүрөт Инстаграмга жүктөлүп атат. Так ошол сыяктуу бул жерде деле улам эми секундасына дебейм, бирок күндө өзгөрүп турган дүйнө болуп дүйнөдө жашап жаткандыгыбыз үчүн дайыма текшерип туруңуз. Сиз актуалдуу документтерди жибердиңизби? Сөзсүз текшериңиз. Кандай кошумчаң болот эле, ага? Ошол анан Германияда эмне үчүн Германияны тандаш керек деген жерге дагы бир аз токтоло кетейин. Эмне үчүн Германиянын жогорку окуу жайы, эмне үчүн башка жактыкы эмес, эмнеге Америка эмес, эмнеге башка эмес деген суроолорго дагы. Германиянын эң чоң бул плюс тарабы студент болгондо, сизде аябай көп биринчиден окуу бекер. Ошондой эле бекер дегенде тиги взносу гана төлөнөт бир семестрдин ичиндечи. Андан тышкары сиз өзүңүз иштеп, өзүңүздү өзүңүз камсыздай аласыз. Ошол плюс. Ал эми эң чоң, эң маанилүү нерсеси бул Германиянын диплому. Бул эгер Германиянын билим алган болсоңуз, Германиянын диплому сизде болсо, сизге дүйнө ачык. Сиз Германияда болосузбу, Европада болосузбу, Америкадасызбы, Азиядасызбы, СНГдабы, башка жактабы, негизи баардык жакка сизге эшик ачык. Бул диплом менен сиз каалаган өлкөңүзгө барып, ишке жайгашып кетишиңизге кепилдик бар. Туура, аябай туура. Анткени жөөмүн баягы тиги дипломдун түрлөрү бар да. Анан ошолор дүйнө жүзүндө аябагандай жакшы, эң мыкты билим деп эсептелинет. Аябагандай бааланат. Мен баарыңыздарга айта кетет элем.
окуу бекер болгондуктан мүмкүн биринчи эле кыйынчылыгы мүмкүн тил болушу мүмкүн, немис тили. Ошондо деле немис тилинде азыркы эсеп боюнча 100-120 миллион адам сүйлөйт. Эми бул ошол эле учурда бирок жалаң эле немис тили менен калам деп ойлобоңуз. Дүйнө жүзү сүйлөгөн 2 миллиард англис тилин дагы сиз эгер информатика окуйм десеңиз, англис тилин билишиңиз баары бир керек болот. Ал жөнүндө сертификаттарды кээ бир университеттер тарап кылышы мүмкүн, а кээ бир жерде мындай сиз билесиз да деп ошону менен кадимкидей кабыл алышат дагы. Анткени болуп чыгып жаткан жаңы литература, IT боюнча чыгып жаткан жаңы литератураны көп учурда англис тилинде окуганга туура келет. Ошон үчүн сиз эки тилде даяр болосуз, эң жок дегенде. Анан сиз бүт дүйнө жүзүнө жанагы диплом менен чындап ар бир өлкөнүн эшигин тээп кире аласыз. Каалаганыңыздай. Сиз уже Германиядан бүткөн мыкты специалист катары каалаган өлкөгө, каалаган жумушуңузга, дүйнө жүзүндө мүмкүн ал жака деле чыкпай эле коюңуз, Кыргызстанга деле барып бүт дүйнө жүзү менен иштеше аласыз. Туурабы? Билим берүү сапаты чындыгында жакшы. Ооба. Абдан күчтүү дейилчи. Абдан күчтүү. Чамдаңыздар, окуңуздар, суроолоруңуздар болсо жазгыла, сөзсүз аракет кылыңыздар, мүмкүнчүлүгүңүздөр болсо сөзсүз билим алып алганга аракет кылыңыз. Ооба, Германияда билим алууга аракет кылыңыздар. Ошондой эле билим алуу менен бирдикте мүмкүнчүлүктөрдү да кое бербеңиздер. Сөзсүз. Жакшы туруңуздар, саламатта туруңуздар. Биз сиздер менен кийинки байланышканга чейин бүгүнкү вебинарды ошону менен жабык деп жарыялайбыз. Саламатта калыңыздар. Саламатта болуңуздар.